эмне жумуш кылдың 15 жашыңда? Келген учурумдан баштап биринчи курсумдан эле тандыр самсаларды сатып жүрдүм магазиндерде. Тандыр самса саттым. Восток 5-дан Аламедин базар, Көк Жар, Кольцевой, Сум, Жалга чейин жөө басып, Восток 5-дан самсаларды, тандыр самсаларды алып алып, 45 сомдон мага тандыр самса берчү. Мен болсо 5 сомдон үстүнө кошуп 50 сомдон сатчумун. Молодец. Бирок ошондо башка балдар да бар болчу, алар 5 сомдон кошот, 200 сом, 300 сом иштесе, мен ошол убакытта эле 1000 сом, 900 сом, 1,5 сомго чейин иштеп койчумун да. Бул дегенде бир 60-70 самса, 100 самса сатып салчумун да. Магазиндерге тыштап, акчасын бербей эле коюңуз, саткандан кийин бересиз да деп тыштап койчумун. Кийин акчаларым чогултуп кетчүмүн да. Магазиндерде продавец болуп иштедим. Мындай иштебеген ишим болбоду окшойт деп ойлойм да. Анан дордойлордо обувь сатып жүрдүм, кийим сатып жүрдүм продавец болуп. Мыломойка магазиндерде продавец болуп жүрдүм. Ошол учурларда дагы, азыр дагы кичинекей студент балдар, кыздар, чоң эле эжелер, даже мигранттар Россиядан келсе, региондордон Бишкекке келсе, жумуш таппай жүрөм дегендерге мен таң калам да. Мен реально таң калам. Мен жөн эле жалкоосуң деп айтам да. Просто жалкоосуң деп айтам. Чыгып дордойго туруп тачка түртсө деле акча иштегендер толтура. Просто намысы кое бербейт, же болбосо өзү и так эле акчасы жок, и так эле ай сайын 60 миң, 70 миң иштебейт, еще 40 миң сом, 50 миң сомдук жумуштарды тоготушпайт да. Хотя ошону деле иштешпейт да, таппайт. Жумуш тандагандарға таң калам. Мен ошондо жумуш тандаган эмесмин. Барып эле дордойго барып эле сразу эле ошол күнү эле иштеп кеткем. Продавец болуп тоже 700-800 сом алчумун күнүнө. Ну, хорошие деньги были тоже.